Сен мына туған күніңе подарок алып келдік бұл саға, 8 жыл болып қалды іштегеніме. Келечекті уып қалып, келечекке жазылғанмын. Мен ойымша мен эле эмес, башка элдер таң калып болуш керек. Кантип эле ушул бала тачки түртүп үй алды депчи. Жөн эле койбойсуңбу, жөн эле топтоп эле үй албайсыңбы дегендер болду. Пешенетер менен, ак эмгек менен. Ол алгандан кийин чындап эле алдымбы деп ишенбей келип дагы кетишти үйгөчү. 100% ишенсе болот экен. Саламатсыздарбы? Кутманды кушуба көңүлдүү кечиңиздер менен агайын туугандар, өзүңүздөр байкап тургандай эле биз канчалаган кардарлардын үйүнө барып, жашынакай өздөрүнүн маанайын көрүп, жүздөрүн көрүп биз да кубанып отурабыз. Мына бүгүн биз дагы бир кызыктуу кардарыбыз менен жолугушкан жатабыз. Бул кандай кардар болду экен деп чыдамсыз менен күтүп жаткан болсоңуздар, бул жигит жөнүндө айта кетсек, толтура кызыктуу нерселер бар экен. Анткени бул өзүнүн маңдай тери менен тапкан маянасына ушул биздин эле келечек турак жай кооперативинен үйлүү болуп отурат. Бул жигитибиз Дордойдо кадимки эле тачки сүйрөп, ошол чогулткан акчасына үй алып отурат. Кененирээк билүү үчүн кийинки материалыбыздан көрө аласыздар. Assalamu alaikum. Кандайсың балам, жакшыбы? Жакшы. Атың ким? Нурболот. Нурболот, бүгүн сенин туулган күнүң турбайбы? Assalamu alaikum, жаспы? Нурболот, сен мына туулган күнүңө подарок алып келдик бул сага, Ай, молодец. Канчага чыктың? 7-ге. 7-ге. Өмүрүң берсин, азамат. Рахмат. Мен Ош областына караштуу Өзгөн районунан болом. Абылкасым Хавазбек. Келечекти уып калып, келечекке жазылгандык. Инстаграмдан көрүп калып. Инстаграмдан көрдүңүз, Ошо бир аз жеттиги аз-маз топтогон акчабыз бар эле, ошого жазылып, мына каласы үйлүү болуп отурабыз. Дордойдо иштейм. Дордойдо тачка түртүп. Тачка менен, Тачка менен. Ошол тачка менен түртүп, чогултуп иштеген каражатыңызга сиз келечектен үй алдыңыз, Келечектен үй алдым. Ошол сиз негизи ойлодуңузбу мен ушул үйлүү болуп калам деп? Биринчисинде ойлободум мен. Ишенген жоксуз, Кантип ишенип калдыңыз? Баягы мемелерди көрүп эле, Инстаграмдан мемелерди көрүп, биз деле көрөлүчү деп жазылдык. Кудай кааласа алып үйлүү болуп отурабыз. Мен өтө кубанычтамын абаз, анткени сиз азыр айтып атасыз, ушул мен Дордойдо базарда тачки түртүп эле ушундай үйгө жеттим депчи. Демек карагылачы туугандар, ушул адам баласы тачки түртөө кандай нерсе болбой кээ бирөө ишенбейт. Бирок бул айтып атсаң муну баарын жомок деп ойлошу мүмкүн. Ошондой экен. Жомок деп ойлошу мүмкүн. Анан анча-мынча башка бизнес кылгандар деле мынтип үй алыш деле кыйын да. Мен ойлойм бул сиздин дагы баягы Аллахым сизге ушундай боору уруп, Аллахым сизге ушун жолуңузду ачып, ушинтип баягы үйлүү кылганына биз да өтө кубанычтабыз да. Биз дагы кубанып отурабыз. Ошондо канча балаңыз бар? 3 балам бар. 3 балаңыз бар, Жакшы, балдарыңыздын өмүрүн берсин. Анан бул үйүңүз канча сотик, кандай таптыңыз бул үйдү? 4 сотик. Бул жерде кийинки көчөдө ийиним жашайт. Кошуна болуп келген экенсиз, Ошол аркылуу келип калып эле бул жерде объявление турган экен, сатылат деп. Ошо келишип. Ишенбей, анан мен жазылган суммама кичине неме болуп калды. Тартылыш болуп, жетип жетпей. Şu арзаныраак менен ошо чыгып калды. 100% ишенсе болот экен. Ушул үйүңүз албетте майлуу сүттүү үйлөрдөн болсун. Балдарыңыз бар экен, кыздарыңыз бар экен, ушулардын бир келечеги кең болсун, Мына агайын туугандар, бүгүн бизде экинчи кардарыбыздын үйүнүндө келип, жакшы маек куруп, чындыгында эле баягы факт боюнча өзүңүздөр деле өз оозуңузду угуп атасыздар. Азыр ушунчалык бир бактылуу жүздөрүнөн бир нурларды көрүп турабыз. Чындыгында эле 100% ишенсе болот. Бул келечек турак жай кооперативи эч качан алдаган эмес. Алданбайсыздар. Демек, очередке туруп ушундай турак жайлуу болсоңуздар болот экен, Биздин артыбыздан дагы кайным бар бир тууган. Ал дагы жазылган, Сизди көрүп жазылды да ишенип, Сиз ушул турак жайдан очередке туруп үй алам деп атканда туугандарыңыз, досторуңуз, бекерлик кылып турсуң, алдап кетишет деген сөздөр болду. Болду. Жөн эле койбойсуңбу, жөн эле топтоп эле үй албайсыңбы дегендер болду. Анан сиз үй алгандан кийин? Алгандан кийин чындап эле алдыңбы деп ишенбей келип дагы кетишти үйгөчү. Карап, Үйгө келип отуруп кетишти.
Assalamu alaikum ağız dagы bir жолу. Мына сиз менен кече баарлашып, кече сүйлөшүп, үйүңүздү да көрдүк элек. Ошол келечек турак жай кооперативинен үй алдым деп үйүңүздү көрсөттүңүз. Биз да абдан кубандык. Анан каерде иштейсиз дегенде айтып калдыңыз. Ушул Дордойдо мен тачки сүрөп, ошол өзүмдүн тапкан пешенеттерим менен үй алдым депчи. Сиз ушул Дордойдо канча жылдан бери иштейсиз? 8 жыл болуп калды иштегениме. 8 жыл, э? Анан бул жумуш сизге өзүңүзгө жагабы, кандай? Жагат, конечно. Пешенеттер менен, ак эмгек менен. Эми көбүнчөсү баягы тачки түртөт десе башкача ойлошот экен да. Кандай болсо дагы бул адамдын чыныгы пешине тери деп ойлойм. Баягы адам эмгектен уялбаш керек деп коет го. Анан мен сизди ушундай тачки түртүп, келечек турак жай кооперативинен үй алды дегенге абдан таң калдым. Мен оюмча мен эле эмес, башка элдер деле таң калат болуш керек. Кантип эле ушул бала тачки түртүп үй алды депчи. Туурабы? Ошонун максатында мына сиз чогулткан акчаңызды уялган экенсиз. Ошонун бир толугу менен дагы бир айтып берсеңиз. Мындан сырткары дагы башка каражат топтоп алдыңызбы же ошо Дордойдо ушул тачки түртүп эле ушул акчаны чогултуп үй алдыңызбы? Дордойдо иштеп жүрүп эле, тачкада иштеп жүрүп эле алдым. Өзүңүзгө канааттандырарлык жумуш бул, э? Жакшы. Ак эмгек бирөөдөн урдобойсуң. Ооба. Карагылачы мына агайын туугандар, мына биздин Аваз мырзабыз бүгүнкү биздин келечек турак жай кооперативинде эң эле бир лидер деп айтсам болот. Анткени мындай жигиттер бизде аз. Ушундай өзүнүн пешенеттери менен, ак эмгеги менен тапкан жигитке даң дүң деш керек. Жөн гана ыраазычылык билдириш керек. Ошондуктан дайыма ушундай иштериңиздер ийгиликтүү боло берсин. Баягы уялбай тартынбастан иштеп 8 жылдан бери мына өзүмдүн ак эмгегим деп атасыз. Сизди көргөндөр дагы, башкалар дагы мен оюмча ойгонор болуш керек деп ойлойм да. Иштеп, чыныгы өзүнүн ак эмгеги менен, бешине тери менен ушундай үй алса болот экен деп мен толук ишенип айтып кете алам, туурабы? Сизге да рахмат. Үй бүлөлүк бакыт, ушу бала чакаңыз менен бактылуу болуңуз. Мен оюмча сиз эми ушул туруп калбайсыз деген ойдомун. Кудай буйруса дагы үй алам, дагы бир максаттарыма жетем деген ойдосуз, э? Рахмат келечекке. Ишиңизге ийгилик, бар болуңуз, ден соолугуңуз бекем болсун негизгиси, э? Ошол эми үй той кылсаңыз үйүңүзгө барабыз. Албетте биздин келечек турак жай кооперативинин дагы бир мыкты кардары, активисти деп айтсам болот, Аваз мырза болду. Ассаламу алейкум. Жолу. Мынакей агайын туугандар, келечек турак жай кооперативинен дагы биздин бир Аваз менен маектешип отуп, дагы бир кардарыбызды таап алдык. Биз маектешип жаткан учурда бул кардар да келип калды дагы. Мен дагы ушул келечек турак жай кооперативинен үй алып атам. Мынакей мен очередим жетти деп өзүнүн кубанычын биз менен чогуу бөлүшкөнү келген экен. Мен үчүн дагы, биз үчүн дагы аябай бир өзүнчө мындай айтканда эксклюзив болду. Сиз да демек биздин келечек кооперативинен үй алып аткан экенсиз да, э? Ооба. Бул коллегамдан Аваздан болдуңуз. Бул мен очередке турдум, ушуну билип туруп, очередке туруп, анан өстөрү турган төлөм төлөп, очередке турдум, мына бир жумадан кийин буюрса үйүм тиет. Кудай буйрса. Жерден таптым. Буга чейин сиз кайсы жерде жашайт элеңиз? Буга чейин мындай квартирант сыяктуу эле ушул Дордойдо иштеген үчүн Дордойдо квартирантта катары эле жашайт элем. Силер чоң ишиңер дагы бир да, э? Чогуу ишип иштейсиңер тачки менен. Демек адам деген жүрөгү менен ишенип ушуну кылса алса болот экен да, э? Бар нерседен мына үйлүү болуп атабыз буюрса биз дагы коллегам үйлүү болуп калды. Сиз демек себепкер болду экенсиз да. Мына Аваз мырза аркылуу, мына Аваз биздин келечек турак жай кооперативи аркылуу үйлүү болду. Аваздын артынан менен мына Аваздын өзү менен чогуу иштешкен коллегасы дагы мына бизден үй алып атат. Кудай буйрса ушул үй алганды дагы биз куттуктап барабыз деген ойдобуз. Таныш байкелер менен жөнөсөм чогуу барып отуруп сүйлөшүп келели деп ойзаке барып сүйлөшүп компаниябызга барып офиске кирип отуруп сүйлөштүк. Анан биз ишенип ошондой очередке жазып койдук. Ошо биринчисине барып сүйлөшүп келдик, экинчисине барып акча менен барып очередке туруп жазылып келдик. Мына жакында буюрса үйдү таап койдук, уже очередибиз келди. Кудай буйрса. Кудай буюрса жакында үйдү болуп калабыз. Куттуктайбыз. Мынакей биздин ушул тагыр айтканда келечек турак жай кооперативинин кадрлары менин жанымда Авазда отурат. Демек биздин кадрларыбыз күндөн күнгө өсүүдө. Бул компаниябыз сөзсүз ишеничтүү, 100% ишеничтүү айтсам болот. Анткени канчадан кадрларыбыз үйлүү, жайлуу болуп, кубанычтарын биз менен тең бөлүп турган. Сизге да ийгилик каалайбыз. Ала турган үйүңүз ак жолтой болсун. Алганда сөзсүз келип куттуктайбыз. Рахмат, бар болуңуздар.